Сиздер колдонуп жеп жаткан тамак ашыңыздарга көңүл бурасыздарбы? Биздин тамак ашка арам аралашып кетти, билбей жеп жатабыз деп бир адам айткан эле. Ошол эсиме түшүп кетип изилдөөнү туура көрдүм. Ал билгендей эле эң туурасын айткан экен. Биз дайыма колдонуп жада калса үй бүлөбүз менен сүйүп, жакшы көрүп азыктанган десерттерден жана башка көптөгөн биз колдонуп жаткан буюмдардан да ошол арам деп эсептелген зат табылды. Эгерде сиздерге видео кызык болуп жатса, видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочунда сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Пайдалуу маалыматтарды сиздерге жеткирип турабыз. Анда эмесе биз баштадык. Мына бул Кыргызстанда сатылып жаткан продукция мармелад. Бул атайын пробага алынды. Эми бул жерден кыргызча курамын окуй турган болсок, биз айтып жаткан мына кармендер деген турат. Сиздерге көрсөтөбүз. Мына кара түстөгү сабыздын ширесинин концентраты боектор кармендер деп турат. Боектор кармендер дегенде ошо жанагы курт кошулган болот. Анык бул мармеладка курт кошулуп даярдалган. Кармин коңузу, кармин кислотасы деп аталган кошулма кактустарда жашаган курт кумурскалардан алынат. Кармин коңузу кактус өсүмдүгүнө кене түрүндө жабышып, жашоосун улантат. Мексикада бул иш үчүн атайын кармин талаалары түзүлүп, курт кумурскалар жана алардын личинкалары азык-түлүккө салуу үчүн өндүрүүчүлөр тарабынан чогултулат. Кармин коңузунун денеси жана жумурткаларынан турган кармин кислотасы евро биримдиктин S код системасында E120 кислотасы болуп саналат. Бул курт кумурскалардын каны, денеси жана личинкалары таза боектор жана чийки экстракты катары сатылып, тамак ашта колдонулат. Кызыл боектор катары өнөр жай. Кармин кислотасын өндүрүүдө курт кумурскалар кургатылгандан кийин эки жол менен боек алынат. Ысык кайнаган сууга салып же бууга түшүрүү аркылуу. Өндүрүү шыкмасын өзгөртүүдө курт кумурскалардын ар кандай түрлөрү кызыл, кызгылт, көк жана кызгылт түстөрдүн пайда болушуна себеп болот. 1 килограмм боек чыгаруу үчүн 150-160 миң курт кумурска керектелет. Кармин кислотасын өндүрүүдө колдонулган курт кумурскалар кашенил кармин кислотасы деп аталган кошумча тамак аш, дары-дармек, текстиль жана боек өнөр жайы сыяктуу бир нече тармакта колдонулат. Сиздер балдарыңыздарга витамин болот деп берип жаткан йогурттарда, балмуздактарда, сагызда, сүт азыктарында, торттордо, конфеттерде, желатиндүү десертте, шоколадта, соустарда, салями жана колбасаларда, жем жана мармеладтарда, кола жана газдалган суусундуктарда, алча ширеси түрүндөгү көп өлчөмдөгү тамак аш жана суусундуктардан тышкары, аны үйлөрдө, адамдарда же териге кам көрүү каражаттарында, помадада, косметикалык буюмдарда жана идиш аяк жуучу каражаттарда, үйдүн дубалына иштеткен краскада десек да болот. Колдонулган дубал боекторунан жана килемдерден да көрүүгө болот. Эми мунун зыян жактарын да карап көрөлү. Биринчи эле мисалга өзүбүздүн эң таза болгон ислам дининде Алла Таала Майда сүрөсүнүн 3-аятында мусулмандар үчүн кан жеш арам деп ачык жана так айткан. Демек Аллах Таала арам деп айткан заттарда сөзсүз адамдар үчүн зыян келтире турган бир нерселер болот. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ошол нерселерди карап көрөлү. Кармин кислотасы гиперактивдүүлүк, астма, экзема, уйкусуздукту пайда кылат. Буюму EFSA карминге адамдарга аллергиялык реакциялардын көбөйгөнүн жарыялады. Демек бул жерде өзүбүздүн өлкөнү карай турган болсок, жаш балдарда ысытма, тери оорулары, ошондой эле чоң кишилер арасында угри, аллергия жана башка оорулардын бар болуп жүргөнүн көп байкайбыз. Бул чындык. Британиянын EFSA тамак аш стандарттары боюнча агенттиги бул астма жана аллергиялык реакцияларды пайда кылат. Ал эми кээ бир адамдарда аллергиялык реакциялардын эң оор түрү болгон анафилактикалык шокту пайда кылганын көрүп жатабыз деп билдирди. Мичиган университетинин делегациясы кармин анафилаксия деп аталган олуттуу аллергиялык реакцияны жаратышы мүмкүн экенин далилдеди. KSP бул реакцияны дарылоо ооруканада жүргүзүлүшү керек деп билдирди. Кармин канцерогендик жана мутагендик адамдын организминде мутацияга же биологиялык өзгөрүүгө алып келет. Айта берсек, зыян жактары көп эми. Жыйынтыктоочу сөз мындан ары ушул каражаттарды колдонуу же колдонбоо өзүңүзгө байланыштуу. Ушул видеону туугандарыңызга, досторуңуздарга жөнөтүңүз, алар да билип алышсын. Эми суроо, эгер
тарелкаңа курт кумурска коюлса, аны жейт белең. Буларды болор болбос нерселер деп рахаттануу менен оозуңузга алып келесизби? Жана канды ичүү чочконун этин жегендей арам болгондуктан, демек биз E120 коду бар кармин кислотасы бар азыктарда чочконун этин жебөө боюнча көрсөткөн сезимталдыкты көрсөтөбүзбү? Ушул суроолордун жообу мындан ары өзүңүздөрдө. Демек колдонуу колдонбоо өз эркиңиз экенин айта кетели. Видеого лайк басып, подписация деген кнопканы басып, пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар. Кызматыңыздарда мен Булутбек Айдаркулов болдум.